8 март аялдардын эл аралык майрамы. Аялдар күнүн белгилөө жөрөлгөсү Байыркы Римден бери келе жаткан салтка кирет. Байыркы Рим шаарында аялдар күнү үй бүлөлүү зайыптар күйөлөрүнөн белек алып, алар көңүл борборун айланып, тиричилик түйшүгүнөн аз да болсо узакташкан экен. Күндөр өтүп, жыл кылымга алмашып, аялдардын күнүн белгилөө алардын экономикалык жана коомдук абалын теңдөө күрөшүнө айланган. Айымдардын майрамы айрым Европалык өлкөлөрдө 1911 жылдан бери белгиленет. Ал эми Кыргызстанда 1925 жылдын 8 мартында Каракол округундагы Талды суу айылында биринчи аялдар клубу уюшулган. Ушул күндөн баштап Кыргызстанда айымдар күнү белгилене баштаган десек болот. Эгемендүүлүк алгандан бери бул майрамга өзгөчө көңүл бөлүнүп, өлкө аймагында кызуу белгиленип келет. Бул жылы Өзгөн районунун энапалары да сый урматка бөлөндү. Анткени район жетекчилиги тарабынан айымдарга арналган майрамдык салтанат уюштурулуп, аларга жагымдуу маанай тартууланды. Бул кечеге Өзгөн районундагы баатыр энелер, аймактын өнүгүшүнө ак эмгеги менен салым кошкон апалар чакырылган. Аларга уюштуруучулар тарабынан баалуу сый белектер менен бирге сыйлоо баракчалары да тапшырылды. 8 март аялдардын эл аралык майрамы күнү менен куттуктайм. Өзүмдүн атымдан, Өзгөн райондук мамлекеттик администрациянын атынан сиздерге чың ден соолук, узун өмүр, кажыбас кайрат. Аллахым эч качан рызкыңыздарды кем кылбай, берекелүү кылсын. Майрамдык салтанатта көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон өзүнүн мукамдуу ырлары менен белгилүү ырчы Алтынай Нарбаева конокторго жагымдуу маанай тартуулады. Энелердин маанайы жакшы, аябай жакшынакай дасторкондор жасалыптыр, жакшынакай ырлар, жакшынакай күүлөр, жалаң эркектер чай коюшуп, акимибиз баш болуп, бардыгы балдар, чакалардын, эркектердин баары аялдарды момтуп сыйлап, ар бирине гүл берип, ар биринин бетинен сүйүп, жакшы сөздөрдүн арнап жатат. Бул чоң аял заты үчүн дөөлөт деп ойлойм. Бул күнү мырзалар тарабынан эне апаларга жылуу маанайдагы куттуктоо сөздөрү байма-бай айтылып жатты. Энелерди куттуктагандардын арасында 7 каналдын жетекчиси Алтынбек Ажы Жумаев да болду. Ал өз сөзүндө энелердин коомдогу орду өзгөчө жогору экендигин айтып, майрам ээлерине жагымдуу каалоо тилектерин билдирди. Мен үчүн акча деле кымбат эмес. Ширеңке алып күйгүзсөң күйүп кетет. Мен үчүн кызматым да кымбат эмес. Жаш жетсе жашыраак алып кетет. Мен үчүн өмүр да кымбат эмес. Коркусунан ажал келсе алып кетет. Мен үчүн үйүм да кымбат эмес. Жерди тересе ал да бөлөп түшөт. Мен үчүн уйку да ширин эмес. Түбөлүк уктачу да мезгил келет. Мен үчүн кызым да кымбат эмес. Жаш жетсе бирөө үй бүлөсүн үрөп кетет. Мен үчүн уулум да кымбат эмес. Аял алса, аял көзүн карап кетет. Мен үчүн эң кымбаты адам көңүлү. Мен үчүн эң кымбаты көңүлдү бизге көкөлөтүп жараткан эне. Ошондуктан бардыгыңыздар майрамыңыздар менен. Өзгөн районунда буга чейин 8 март майрамы белгиленип келген. Бул жылы өзгөчө даярдык көрүлгөнүн, жылдагыдан бир топ жогорку деңгээлде өткөрүлгөнүн айткан коноктор уюштуруучулар менен катар куттуктоо үчүн келген жалпы мырзаларга ыраазычылыгын билдиришти. Ушу майрамды уюштуруп, ушу жерге бизди сый тамакка чакырган биринчи Өзгөн райондук акимчилигине, айылдын өзүбүздүн айылдын ушу атка минерлерине, бизди сыйлап энелерди, ушул жерге аш сый тамак берип аткандан рахмат. Ушуларга жакшылык каалайм. Бүгүн аябай кубанычтамын. Ушул 2015 жылы аялдардын эл аралык 8 март майрамынын урматына уюшулган салтанатта мен областтык администрациянын ардак грамотасына ээ болдум. Ушул жердеги бардык аялдарды, дүйнө жүзүндөгү аялдардын, Кыргызстандын аялдарын кирип келаткан 8 март майрамдары менен куттуктайм. Өзгөн районунун Куршаб айылында да 8 мартка карата айымдарды сыйлоо аземи болуп өттү. Бул майрамдык кече Куршаб айыл өкмөтүнүн башчысы тарабынан уюштурулган. Быйылкы майрамдык салтанатка жылдагыдан айырмаланып, аймактын бардык айылдарынан баатыр энелер, мугалимдер, медайымдар менен катар жөнөкөй үй кожойкелери да чакырылган. Кеченин башталышында майрам ээлерин жергиликтүү бийлик башчысы куттуктап өттү. Ал Куршаб айыл өкмөтүнүн бир катар жетишкен ийгиликтерин атап, ага айымдардын салымы чоң экендигин кошумчалай кетти. Ошондой эле энелерге баалуу сый белектерин да тапшырды. Жылдан жылга 8 март эл аралык аялдар күнү актуалдуу болуп, ушуларга көңүл бурулуп, ушундай чоң деңгээлде уюштурулуп келет айыл өкмөтү боюнча. Учурдан пайдаланып, ушул 7 каналдын студиясы аркылуу бардык ушу Кыргызстандын аялдарын, энелерибизди
бардығым şu 8 март эл аралык майрам менен чын жүрөгүмөн куттуктап коебуз тезтер. Айымдарды куттуктоо үчүн Куршап айыл аймагынын ардактуу атуулу 7 каналдын жетекчиси Алтынбек Ажа Жумаев сөз сүйлөп, коомдун өнүгүүсүндө энелердин эмгеги өзгөчө зор экендигин баса белгиледи. Энелер жакшылыктын, коомдогу бардык ийгиликтердин куту экендигин айтып, майрам ээлерин баалуу белектер менен сыйлады. Ошондой эле энелерге күн сайын майрам тартуулоодо аз болорун белгилеп, келе жаткан Нооруз майрамында да эне апаларды сыйлоо ниети бар экендигин ачыктады. Сиздер бар, биз барбыз. Мен ар дайым ушу сиздерди көргөндө, апамды көргөндө кубанып сүйлөп турайын. Сиздердин эмгегиңиздерге, сиздердин бардыгыңыздарга мен ушу башымды ийип таазим этем. Майрамыңыздар менен. Бүгүнкү майрамды кечеде окуучулар тарабынан чакан концерттик программа тартууланды. Окуучулардын аткаруусундагы ыр бийлер конокторго майрамдык маанай берип жатты. Ал ортодо энелерди сыйлоо аземине белгилүү ырчы, маданияттын мыкты кызматкери Дайыр Исмадияров менен Нурбек Дайырбек уулу да чакырылгандыгы белгилүү болду. Алар эне апаларга арналган чыгармаларын аткарып, кеченин көркүн чыгарды. Бул концертке 7 каналынын мүдүрү болгон Алтынбек Ажа Жумаевдин мырзанын атынан келип отурабыз. Жалпы Куршап элине өзгөчө айымдарына бүгүн өзгөчө шаңдуу майрам тартуулап отурат. Деги эле Куршап эмес, жалпы түштүк чергесинин айымдарын келип калган 8 март эл аралык майрам менен чын дилимден куттуктайм. Ар убак уртуңуздардан күлкү кетпесин, таш божоксу кууп жетпесин деп айтмакмын. Эң негизгиси ден соолукта болуңуздар деп. Куршап айыл өкмөтүнүн айымдарына арналган майрамдык иш-чарага аймактын бир катар жаштары менен бирге улуу муундун өкүлдөрү да келишкен. Алар тарабынан айымдардын дарегине жылуу сөздөр айтылып, майрамдык куттуктоолор жолдонду. Аялсыз биз шаңдуу жүрө албай, көйнөктү жөндөп жүрө албай. Аялзат кемеңгер, үйдүн куту жана түлкүгү туткасы деп айтсак болот. Аялдардын 8 март майрамын Куршап айыл кеңешинин аксакалдарынын атынан чын жүрөгүмөн куттуктоо менен бирге аларга бакыт таалай, турмушунда жакшы жашоону каалап кетемин. Сыйлоо аземине келген жалпы айымдар уюштуруучуларга терең ыраазычылыктарын билдиришип, бүгүнкү майрамдык салтанат эсте калаарлык өткөндүгүн белгилешти. Жалал Абад областынан атайын ушу айымдарды, энелерди сыйлап, 7 канал келип, биздин маанайыбызды көтөрүп, бизге жакшы маанай тартылап, жылуу сөздөрүн айтып, белектерин берип келип, жакшынакай каалоолорун айтып отурат. Ошону уюштурган ушул 7 каналдын директору Жумаев Алтынбекке жана анын аппарат кызматкерлерине чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жалпы Куршап айылынын айымдарынын атынан. Энелер, карындаштар, эже сиңдилер деп баарыбызды сыйлап уюштуруп, ушундай салтанаттуу күнгө чакырган Куршап айыл өкмөтүнүн башчысы Жуманазар, ошондой эле ошо өзүнүн аппарат жамаатташ ушу жерде кошо иштеген, өкмөттүн ишин алып барган баарыңыздарга да ден соолук, үй бүлөңүздөргө тынчылык, аманчылык каалайм. Элибиз, журтубуз дайым тынчылыкта, аманчылыкта болсун. Ушул жерге баары айылдар чогултуп, куттуктап, айыл өкмөтүнөн баары аялдарда кичине болсо да көңүлү ачылып, концертин көрүп угуп чыктык. Биздин балабыз Алтынбек апасынын жериге, атасынын жериге бизди куттуктап, белектерди берип, жакшы каалоолорду айтты. Биз дагы Алтынбекке жакшы ишиде, үй бүлөсүдө, турмушуда жакшылык күндөрдү каалайбыз. Бул күнгү майрамдык салтанат Куршап айыл өкмөтүнүн маданият үйүндө өткөрүлүп, ага жалпысынан 300дөн ашуун энелер чакырылган. Кеченин жыйынтыгында жалпы коноктор эстелик үчүн сүрөткө түшүп, майрамдык маанайда тарап кетишти. Өткүрбек Рахманов, Ырысбек Жумабаев, 7 канал, атайын чыгарылыш үчүн.